Adahan Madumarov. Ben kendisini önceden de tanıyordum, uzaktan tanıyordum. Мен Адахан Мадумаровду буга чейин алыстан таанып билет элем. Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши деп бекеринен айтпаса керек. Адахан Кимсанбаевич аябай жөнөкөй, анан чынчыл киши экен. Бул киши менен бир канча күндөн бери биргебиз. Аны жакындан тааныган сайын сый урматым дагы да күчөдү. Ар бир сөзүн терең ишеним менен сүйлөйт. Мени аябай таасирленткени да ушул болду. Негизинен саясатчылар бир гана саясатты гана сүйлөй алат. Бирок Адахан мырза санаат, философия, тарых, психология, адабият болобу бардык темада эркин сүйлөй алат. Муну мен ал киши менен бир канча күн бирге жүрүп байкадым. Биз Айтматов жана анын чыгармалары жөнүндө да маектештик. Мадумаров өз өлкөсүндөгү, Орто Азиядагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан бүткүл окуялар боюнча өтө көп маалыматка ээ инсан экен. Башкача айтканда, бир саясатчынын мынчалык интеллектуалдуу болушу мени чындыгында аябай таасирлентти. Дагы бир мени таасирленткен нерсе 5000 чакырым жол басып Туркияга келиши. Бул жакта шаарларды автобустар менен кыдырып, кыргыз студенттери менен жолугуп, илими жана тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. Ал ар бир студентке өзүнүн уул кызы, бир тууганы сыяктуу мамиле жасап жатты. Кыргыздар ушундай уулу менен сыймыктанышы керек. Адахан мырзаны жакындан таанып, ал киши жөнүндө өз оюмду билдиргениме абдан кубанычтамын. Адахан Мадумаровдун Кыргызстан гана эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсү үчүн чоң иштерди аткаруусуна ишенем жана Türkiye'den Kırgız eline salam yollayayım. Halkını ve Kırgız kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.